Салам достор. Эмне себептен жумуш ордунда бөөдө кырсыктар болуунун бүгүн биз өндүрүштүк жаракаттардын себептерин талдайбыз. Алгачкы уюштуруучу себептер: профессионалдык даярдыктын жоктугу, коопсуз эмгек ыкмаларын үйрөнүүнүн жоктугу, технологиялык процесстердин кемчилиги, технологиялык процесстердин бузулушу, жеке коргонуучу каражаттардын колдонбоо же алардын жоктугу, алкоголдук мас абал, жол кыймыл эрежелерин бузуу, жумуш ордундагы канааттандырарлык эмес тейлөө жана уюштуруу, ишке көзөмөлдүн жетишсиздиги, эмгек ыкмаларын жана эмгек тартибинин талаптарынын бузулушу. Экинчи, техникалык себептер: машиналардын жана механизмдердин ишендүүлүгүнүн жетишсиздиги, машиналардын жана механизмдердин конструктивдүү кемчиликтери, пландаштырылган профилактикалык тейлөө шарттарын аткарбоо, бузук жабдуулар менен иштөө, жабдуулардын жана шаймандардын туура эмес колдонуу, имараттардын начар абалы. Үчүнчүсү, санитардык гигиеналык себептер: вентиляциянын канааттандырарлык эмес абалы, жарыктын жетишсиздиги, ашыкча ызычуу, вибрация деңгээлинин жогорулашы. Төртүнчү, психологиялык жана жеке себептер: ишке көңүлсүздүк, психологиялык климат, чарчоо, этиятсыздык, көңүлдүн жана концентрациянын жоголушу, тажрыйба жетишсизбегендигинен улам эмгек операциянын аткарууда белгисиздик жана башка. Көрүшкөнчө.